Allahumma inni as'aluka khashyatak. Korkuunu сұра, Алладан коркууну сурайм. Ушул корку күнөөдөн токтотот. Адам баласы корксо, барбайт ага. Коркпойт, ошон үчүн күнөөгө барат. Корксо, отко барбайт ал. Океанга барып түшпөйт. Коркот да. Түшпөйт ал жерден, коркот ал. Токойго кирбейт ана, арстан чыгып калат. Арстан бар деген токой. Африкага кайсы ким барат деген. Суда крокодил барса түшөбү бирөө. Түшпөй, коркот, ошон үчүн түшпөйт ана. Эгер Алладан коркуу келсе, күнөөлөрдөн токтойт эле болчу. Күнөөлөрдөн токтойт эле. Пайгамбар ушундай дуа кылат эле: "Я Алла, сенен коркууңду сураймын. Мен менен күнөөнүн ортосунда тоскоол боло турган, күнөөгө жакындайтпай турган, тосуп кое турган, тосмо боло турган, хайыл боло турган." Ошон үчүн биз да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алхамдулилlah сүннөтүнө эргешип, Алла себептегенде күнөөлөргө өзүнүн ачуусун койгон да. Күнөөлөргө ачуусун койгон. Чоң күнөөлөргө, чоң ачуу. Кичинелерге кичине. Бирок ачуусу бар Алла субханаху ва тааlanын. Наразычылыгы бар. Алла тааланын газабы бар ошо күнөөлөрдө. Ошон үчүн адам баласы мүмкүн болушунча жашоосунда чоң күнөөлөрдөн сактанганга аракет кылыш керек. Чоң күнөөлөрдүн эң чоңу ширк. Андан кийин мына арак ичүү деп айтып атабызбы, ата энени капа кылуу деп айтып атабызбы, уурулук болсун, жалган сүйлөгөн болсун, жала жабуу болсун, бирөөнү ушактаган болсун, чагымчылык болсун, каракчылык болобу, чоң күнөөлөрдүн баарын Алла субханаху ва таала жөндөн жөн эле ушул кээ бир күнөөлөр бар, адам баласы табиятына жакпайт. Мисалы, бирөө арак мага ден соолугума жакпайт, ошон үчүн ичпейт. Ден соолугу жакшы болсо иче бере белеңиз. Жок, Алла арам кылган, ошон үчүн ичпейт. Алла арам кылган кумар ойногон, ошон үчүн. Алла арам кылган зынан, ошон үчүн деп. Ошон үчүн башында хадисте айтканда пайдасыз илим. Пайгамбарлар келип айтат эле, адам баласынын жашоосунун жоопкерчилигин түшүндүрөт эле. Пайгамбарлардын милдети бул. Пайгамбарлардын милдети. Дүйнөгө келип, жашоонун жоопкерчилигин түшүндүрөт. Сиз бул дүйнөдө жашооңузда кандай жоопкерчилик бар? Пайгамбарларга ушуну түшүндүрөт эле. Ошон үчүн Алла таалам бизге мал, жан, мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Жашоонун жоопкерчилигин түшүнгөнгө. Пайгамбарды жиберди, Куран. Алла субханаху ва таала асмандан китептер түшүрдү. Бизден сизден баарыбыздар Алла таалам Меккеде ыйык өрөөн бар. Наъман деген бир бурчу Арафат. Ошол жерден Алла таалам Адам алейхиссаламды жараткандан кийин ошол жерге алып барып, Адам алейхиссаламдын белинен кыямат күнгө чейин келе турган урпактарды чыгарган. Бардыгы ким келе турган болсо бул дүйнөгө, ошо Адам алейхиссаламдын белинен ошол жерден биз чыкканбыз. Бардыгын жайып Алла субханаху ва таала аль-мисах деп коет. Ант менен Алла таалам вада алган. Аласту би роббикум қалу бала шахидна. Мен силердин Роб, жаратуучуңар, тарбиялоочуңар, кажетиңерди бүтүрүүчүңөр эмесминби дегенде, бардык кыямат күнгө чейин мусулман болсун бул дүйнөгө келип, же болбосо ким гана болбосун, бардык ошол моюндаган. Сен биздин робубузсуң деп. Ошол убаданы эстетүү үчүн Алла таала пайгамбарларды жиберип турду. Асмандардан китептерди түшүрүп турду. Бир тилекке каршы азыр дүйнөдө мусулман дагы бар, христиан бар, иудей бар, мажус бар, атеист бар, бутпарас бар дегендей, бирок пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу маулуд юлат алал фитра." Ар бир бала төрөлгөндө фитратта төрөлөт. Фитрат эмне? Исламды кабыл алууга жөндөмдүүлүгү бар төрөлөт. Кийин чөйрөсү аны бузуп коет. Баланын өзүндө ар бир бала төрөлгөндө эле бир капыр төрөлбөйт. Төрөлгөндө эле туугандар бир аалым төрөлбөйт. Төрөлгөндө эле бир имам Абу Ханифа болуп, сахабалар сахаба болуп калган жок. Бардыгы өзүнө мээнет кылып анан кийин жетишкен. Ошон үчүн исламдын, Алланын буйруктарын, Алла тааланын буйруктуу өкүмдөрүн аткарганга, Аллага моюн сунуп жашаганга жөндөмдүүлүгү бар төрөлөт экен. Ар бир бала. Бирок кийин анын ата энеси жөөт болсо баланы жөөт кылып коет. Христиан болсо христиан кылып коет.
Majus butparas bolsa, otparas bolsa, butparas otparas kылып koyot. Ушундан аалымдар айтышат, чөйрө эмне себептен ушундай болуп калды? Чөйрөнүн себеби. Биздин үйүбүздө дагы ыйман чөйрөсү болбосо, көчөлөрүбүздө ыйман чөйрөсү болбосо, базарларыбызда ыйман чөйрөсү болбосо, анда адамдар бузула берет. Эгерде бул чөйрө боло турган болсо, чөйрөгө эмнени салсаңыз, Кудай кааласа ал жерден оңолуп кетет. Биз аракет кылайлы, иншалла, ошон үчүн пайдалуу илим алайлы. Пайдалуу илим Кур'ан, хадистин илими. Пайгамбарыбыз алып келген илим, пайгамбарыбыз өзү айтып аткан илим пайдалуу илим. Пайдасыз илимден пана тилегиле деп пайгамбарыбыз айтып атат. Өзү айтып көрсөт, Аллахума инни ауду бика мин илмин ла янфа. Bir adam ilim alганга hareket kılıp пайдасы тийбей калса, түбөлүктүү. Биз ушундай илим болсун, түбөлүктүү пайдасы тие турган болсун. Аллахын тааный турган илим. Алла жараткан Алла Тааланын эмнеге буйрган болсо ошонун илими. Экинчиден, Аллахума инни ауду бика мин илмин ла янфа ва мин калбин ла яхша. Коркпогон жүрөктөн. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон напсиден. Ва мин дуаин ла юсма ау ла юстажабала. Ушундай дуадан кабыл болбогон. Демек, я Алла, пайдасыз илимден сакта, тойбогон напсиден сакта, коркпогон жүрөктөн сакта, кабыл болбогон дуадан сакта. Дуа кылам, кабыл болбосо кандай? Алладан пана тилеш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн иншалла сиздерге, биздерге туура жолду көрсөтүш үчүн, акыйкатты айтыш үчүн, сизди бизди дүйнө ахиреттен бактысыздыгынан куткарыш үчүн Алла Таалам жиберген, ааламга ырайымдуулукту үйрөт деп, ырайымдуу жашоону үйрөт деп жиберген. Ошон үчүн мына биз илимибиз дагы сабак кылып атканыбыз ушуга биз бир аз болсо дагы алхамдулилля тазаланып, жанданып, аң сезимибиз, ниетибиз, ишенимибиз, оюбуз, көз карашыбызды оңдоп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эмне деген берекелүү хадистери бар. Эмне деген аманат кылып бизге тапшырып кетти. Ушуга биз иншалла дайыма дайын аракетте болушубуз керек туугандар. Өзү динибиздин негизи 3 нерсе да: иман, амал, ахлак. Иман, экинчиси амал, үчүнчүсү ахлак. Динибиздин пайдабалы ушул. Ошон үчүн иманыбыз биздики туура болсун, бекем болсун. Амалыбыз туура болсун, бекем болсун. Кулк мүнөзүбүз чырайлуу болсун, Алла субханаху ва таалага жага турган болсун. Ошон үчүн иман Алла субханаху ва таалага бар, бир, жалгыз деп ишенип, ошол негизде жараткан Алладан коркуу, мына иман. Амалыбыз ошого жараша болот. Биздин денебизден чыккан амалдар ошого жараша болот. Адеп ахлагыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, биздерге эң чырайлуу кулк мүнөз алып келген. Сабырдуулук десеңиз бар, шүгүр, каниет, жакшы күмөн, кичпейил, кечиримдүүлүк, көтөрүмдүүлүк, баатырлык, адилеттүүлүк, баарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу сыпаттар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү буисту би жавами'ил калим. Мен ушундай сөздөр өзүнө көп маанини, көп жакшылыкты топтоп алган сөздөр менен жиберилген. Пайгамбарыбыздын сөздөрү кыска нуска, бирок ичини аябай терең, илимге толо, данышмандыкка толо, пайдага толо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү. Ошон үчүн жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыздын сиздерге, биздерге айткан насаатында бүт адамзатка пайдасы бар. Бүтүнү, бүт чөйрөгө, бардык заманга тиешелүү, бардык доор, бардык адамзатка. Ал кул болобу, падыша болобу, айырмасы жок. Баарына тиешелүү. Ак болобу, кара болобу, араб болобу, араб эмес болобу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дини баарына жалпы туугандар. Ырайымдуу жашоону үйрөтүү үчүн, бу дүйнөдөгү жоопкерчиликти түшүндүрүү үчүн, дүйнөнүн ахиреттин бактысыздыгынан, караңгылыгынан куткаруу үчүн келип атпайбы? Бизге сооданын туура жолун үйрөттү, мамиленин туура жолун үйрөттү. Ошолорду эле билип, аткарганга аракет кылышыбыз керек болуп атат. Ошого бири-бирибизди чакырып, бекемдешибиз керек болуп атат. Биздин алектене турган, биздин убактыбыз кете турган,
Биз курбанчылыкка турган мына нерсе болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунун баардыгынын негизин ахирет койгон. Ахирет алдыда болсун дейт. Мейли тойдо болуңуз, бирок ахирет алдыда болсун. Мейли тамакта болуңуз, ахирет алдыда болсун. Мейли жыргалчылыкта болуңуз, эс алууда болуңуз, бирок ахирет алдыда болсун. Адам ооруп атканда, башына кырсык болгондо, жоготкондо, анысы деле ахиретти ойлоп калат алчы. Аз болсо да кичине аз-маз напсиси кичине сынып дегендей. Бирок көбүнчө Алла Тааланын берген неаматтарда ошону шайтан ошо аркылуу бизди бекапарлыкка салып коет. Алладан үзүп коет. Мындайча айтканда ошо неамат менен арек кылып коет да. Ишиң жүрүшүп атат, акчаң бар, дүнүйөң бар, ден соолугуң жакшы, бала чакаң көбөйүп атат, сарай, үйлөр, тияк бияк каалаган жаңы жеп, каалаганды заказ кылып, үйдө туруп алып тамак заказ кылып бардыгы. Кыскасы айтканда, шайтан ошо неамат менен алектендиртип, Алладан үзүп коет. Бул шайтандын кылыгы. Шайтандын ыкмасы ушундай. Ал иши жүрүшүп аткан адамдар, колунда бар адамдарды байлыгы менен, иши менен алектендиртип туруп, Алла Тааладан аласытып үзөт. Экинчиси иши жүрүшпөгөн, кайгыга баткан, кичине карыз болуп калган, кичине ооруп аткандарга үмүтсүздүк менен аларды жолдон урат да. Бул шайтандын кылыгы. Ушунун ыкмалары. Мунун баардыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып койгон. Ким айтты дейсиз? Пайгамбарыбыз айтты. Ошон үчүн неаматтар Алла Таалан берип атса, ошого шүгүр кылыш керек. Эмне үчүн неамат берип атат? Ал жөн эле неамат эмес, аманат дагы. Биз ойлобойбу жөн эле неамат эмес, ал бул аманат дагы. Ар бир неамат жөн эле неамат эмес, билиңиз. Ар бир неамат аманат. Аманатты текке кетиргенге акыбыз жок. Аманатты туура иштеткенге буйрулганбыз. Кыямат күнү ошол аманат тууралуу Алла Таалам сурайт. Аманат дагы, тууганчылык дагы Аллага арызданат, даттанат. Мына мени текке кетирди десе, тууганчылык мени үздү деп даттанат экен. Алла субхана ва таала буларга сүйлөгөнгө күч берет өзү. Ошон үчүн бул неамат, туугандар жөн эле неамат эмес. Бул алхамдулилlah Алла Тааланын аманаты, эртеги кыямат күнү ар бир аманаттан сурагы бар. Неаматтан сурагы бар. Сумма ла тусалунна йаума идин анин наим. Силер сөзсүз кыямат күнү неамат тууралуу сураласыңар дейт. Пайгамбар ушуга чейин айткан. Муздак суу ысык күндө кандай муздак суу неамат? Кыямат күнү ушул боюнча сураласыңар. Ден соолук Алла Тааланын берген неамат экен. Ушул боюнча сураласыңар дейт. Ден соолукту кыйганга, ден соолукту бузганга биздин акыбыз жок экен. Мейли ал арак мененби, сигарет мененби, же болбосо дагы наркотик мененби, же болбосо ден соолукту кандай кылбасын? Акыбыз жок экен бул. Сактаганга буйрулган экенбиз. Баарын сактай билейли. Алла Тааланын улуу неаматтарынан турганда. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кандай деген керемет сөздөрдү алып келди. Өзгөчө Кур'ан-ы Каримде айтат, Алла субхана ва таала инналлах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i дил курба ва янха анил фахшаи вал мункари вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Ар бир мусулман эркек аял күн сайын эрте менен жашоону баштаардан мурда ушу аятты окуш керек. Мейли сиз өкмөттө иштейсизби, базарда иштейсизби, мейли сиз дыйканчылык, айдоо, поледе иштейсизби, сиз болсо, же болбосо кой кайтарасызбы, эмне гана болбоңуз. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Нахл сүрөсүнүн 90-аятында ушундай кылып туруп 3 нерсеге буйрук берип атат аткарганга, 3 нерсени буйрук берип атат таштаганга. Бул Алла субхана ва таала таква деген ушул. Алла Таала фарыз кылгандарды аткарып, тыйгандан тыйылуу, сактануу. Бул ибадат биздеги Алла Тааланын буйругун аткарсак, бул ибадат болот. Кандай буйругун? Мисалы, аткаргыла деди, аны аткарабыз. Бул ибадат. Сактангыла деди, сактанабыз. Бул дагы ибадат. Бул дагы ибадат. Алымдар айтышкан, субханалла, мынал азыркы аятта кыла турган, аткара турган бир дагы жакшы нерсени калтырбай буйрук берип койду. Экинчиси, сактана турган, таштай турган, жараткан Алла субханаху ва таала жамандыктын бир дагы таштабай бардыгын буйрук берип койду дейт. Мындай дегени, жакшылык канча бизге керек болсо,
Uşu аяттын içinde. Kançalık jamanlıktan uşa sактангыңыз келсе, кайсы деп. Ушул аяттын içinde. Şöyle Allah Subhanahu ve Taala'nın sözü Kur'an-ı Kerim'de en birinci ayet tutkаны İnnallaha ya'muru bil adl. Allah adiletlilikке buyruk beredi. Kimge? Sizlerge, bizlerge buyruk berip atat. Sen adiletli ol, sen adiletli ol, men adiletli olayım, bul adiletli olsun, bul adiletli olsun. Barыбызга buyruk berip atat. Allah Taala pendelerine buyruk berip atat. Buyruk berip atat. Adiletli bolууга buyruk berip atat. Adil. Adiletlilik ne dese İbn Abbas radıyallahu anhuma aytat, bu şahadat kelimesi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna uş adilet. Şahadat kelimesi adilet. Adilet ne dese al adil. Mutavassıt bunda aytkanda Allah Subhanahu ve Taala ortalığa buyurat. Sözde dağı, amalda dağı, itikatta dağı bardığında ortalığa buyurat. Subhanallah. İkincisi vel ihsan, jaratkan Allah Subhanahu ve Taala pendelerin жақшылық kılууга kızıktırat. İhsan aşıkça жақшылық kılууну aytat. Adiletlilik bul mildetli türde. Mildetli türde bul. İhsan olsa andan жақшыраак. Oşöyle işlerdi dağı çıraylı kılgıla, üstünen aşırıp kılgıla, sapatlı kılgıla, mayın çıkarıp kılgıla degen manisi mınaki ihsan. İhsandan iki manisini aytat. İtqanul amal. Bu degeni tuğandar itqanul amal amaldıçı çıraylı kılуу. Jaratkan Allah'a jaga turganday kılуу. Namaz okuyubuz Allah'a jaga turganday. Sadaka vereyli Allah'a jaga turganday. Oroza karmaylı Allah'a jaga turganday. Kur'an okup, zikir kılıp, dua kılaylı Allah'a jaga turganday. Koşunabız menen, ata-enebиз menen, bir tuğandarыбыз menen, bala çaka menen mamile kılaylı Allah'a jaga turganday. Acılık, umranı Allah'a jaga turganday. Soda satıktı Allah'a jaga turganday. Bu ihsan, itqanul amal, amaldı çıraylı kılуу. Allah karap turat, görüp turat. Allah gözömöldöp turat. Allah'ın razıçılığı için gözдөр. Jo bolsa naf'ul halq dep koyat, mahluklarga payda jetkirүүnүn atıdagı ihsan. Buna Allah Subhanahu ve Taala bizge buyruk berip atat. Gebirler aytat. İnnallaha ya'muru bil adl degeni bardyk farzlarga buyruk berip atat Allah Taala. Sebep jaratkan Allah Taala adiletli. Adiletli. Emneni buyruk bergen bolsa al adiletli. Bizge emneni buyruk berse jaratkan Allah Subhanahu bizdi kıynaş üçün emes al. Bu adiletlilik. Biz Allah'ın kuluyuz, moynumuzda ibadet. Allah jaşоо berip atat. Aң sezim berdi, göz, kulak, öpkü, boğur, böyrek bardığın joktan berdi bizge. Emi Allah'ın akısı var. Bu adiletliliktin talabı. Biz ibadet kılgan oluruz. İhsan ne dese navafil, nafiller. Demek bu yerde adil degeni bardık farzlarda atkar. İkincisi var ihsan degen nafillerde koşa atkar. Sünnetler var, nafiller, mustahablar var. Bularda koşa atkar. Degeni. Ve ita'i dil kurba жақындарга акысын бергин. Bu ne üçün aytıp koydu жақындарga? Özü bardığına adiletli oluşubuz gerek. Bardığına жақшылык kılışыбыз gerek. Bırak özgöçö жақындарga. Özgöçö жақындарga. Жақындарыңыз kim? Ata-eneniz. Жақындарыңыз kim? Ayal bala çakağınız. Ya. Allah Subhanahu wa Taala ve ita'i dil kurba жақындағыларға ошолордун акысын бериңиz. Аларга акчалай эле эмес. Көңүнүн көтөрүү болуп калат. Кээде ол акчасы жок эле. Анын көңүнүн алуу болуп калат. Эгерде бир жакшы ийгиликке жеткен болсо, ыраазычылык билдирүү болуп калат. Кайгыга баткан болсо, кайгысын бөлүшүү болуп калат. Туугандардын акысы только акча менен эле чектелбейт туган. Аркасы бир айып болуп калса, башкаларга элге айтпаңыз, ал туугандыгыз сиздин. Азыр тескерисинче азыр башкачага ооп кетип атат да. Жараткан Аллах Кур'ан-ы Керимде неге буйрук берип атат? Биз эң биринчи азыр душмандашканыбыз жакындар менен болуп атат. Туугандар менен болот. Аталаш бир тууган, энелеш бир тууган, атанын агасынын баласынын балдары, энесинин болсо жосо тайкелери, анын балдары, жосо кудалар менен андай болбойт алар.
Алар жакындарда. Алар жакындарда. Wa ita'i dil qurba degендери жакындагылардын акысын бергиле дейт. Адилеттүүлүк акысы, жакшылык кылуу акысын эң биринчи жакындардан. Wa yanha anil fahsha, Алла Таала ушу үчөөнө буйрук берди. Будан бир дагы жакшылык калып калбайт. Ушу үчөөнү эле аткара турган болсоңуз, сиз адилеттүү болуп, саарлап туруп эле мен адилеттүү болушум керек экен деп. Адилеттүү сөздү айтайын, адилеттүү ишти кылайын, адилеттүү чечим чыгарайын. Вал ихсан, андан сырткары да бир жакшылык кылайын деп. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала адилеттүүлүктүн акысын айткан. Бир жамандык кылса, канча жамандык кылса ошончо жамандык кыла аласыз, адилеттүү. Бирок ошо жамандыкты кечирип кое турган болсоңуз, бул ихсан да бул. Сизге жамандык кылды, зулумдук кылды. Ошондо сиздин акыңыз бар ошону алгангачы. Ошончо зулумдук кылганга бул адилеттүүлүк да. Бирок ошо зулумдугун сиз болсо, Алла үчүн кечирип койгонуңуз, бул ихсан. Бул жо ихсан. Бирөө жамандык кылды, жакшылык кылып койгонуңуз, бул ихсан. Иншалла Алла Субханаху ва Таала буга кызыктырат. Буга кызыктырат. Туура, жо мен акым алгым келип атат. Все, алыңыз. Алланын буйругу, адилеттүүлүк. Бирок эгерде сиз буну кечирип кое турган болсоңуз, бул ихсан. Бул дагы жогорку даражадагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн лично өзү үчүн, жеке өзү үчүн эч кимден өч алган эмес. Жамандык кылышкан пайгамбарыбыз, бирок бирөөдөн өч алган эмес да. Бирөөнөн өч алган эмес. Бул жамандык кылды, бул жамандык кылды, бул жамандык кылды. Эмне деген жамандыктарды кылган пайгамбарыбызга? Эмне деген жамандыктарды кылган? Кыздары аркылуу, достору аркылуу, туугандары аркылуу, өзүнө кордугу башкасы, агачы акыры өлтүргөнгө чейин. Пайгамбарыбыздын алдыңкы тиштери канча сынып неме болуп, кандай деген немелер. Бирок пайгамбарыбыз өзү үчүн, жеке өзү үчүн бирөөнөн өч алган эмес. Пайгамбарлардын жүрөгүндө өч алуу деген ушундай жазба, өч алуу деген кызыгуу болбойт экен. Пайгамбарлык мынакей мизаж, пайгамбарлык характер, ушундай улуу характер болот экен да. Бирөөнүн жамандыгын жамандык менен кайтарбайт экен эч качан. Айша энебиз айтат, Таврат, Забур, Инжилдеги мурда китептерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу айтылганы, ушундай пайгамбар келет кыяматка жакын, акыр замандын пайгамбары жамандыкты жамандык менен кайтарбайт деп жазылган экен. Жамандыкты жамандык менен кайтарбайт. Эмне менен кайтарат десе, ага сабыр кылып кечирип коет деген. Сабыр кылып кечирип коет деген. Мынакей туугандар. Бул бир. Ошон үчүн иншалла биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан иттиба кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды окшогонго аракет кылганыбыздан мындай учурларда алхамдулилля өзгөчө туугандарга кечирип койгон жакшы. Туугандарга, мейли башкаларга мен бир нерсе деп айта албасам дагы, анча-мынча көз жумуп кое бериңиз, эчтеке эмес, кичине ага өтүп кетиптир, нуюшта өтсө өтүп кетиптир. Бизде бир сөз бар го, жоочунга кеткен жок. Өзүбүздө калды дегенде. Мени бул кетсе кеткендер анча кичине дүнүйө талаш болуп калды, акча талаш болуп калды, жер талаш болуп калды, үй талаш болуп калды. Туугандар андай. Мусулман адам мындай кылбайт. Бири-бирин сотко берип, мусулман адам андай кылбайт тууган. Өзгөчө туугандар бири-бирине андай жамандык кылбайт туугандар. Бөлүнүп алып. Не дейт Кур'ан-ы Каримде уландысында? Wa yanha anil fahsha. Эң биринчи Алла Субханаху ва Таала тыюу салып атканы фахша, уятсыз иштерди. Уятсыз иштер кайсы? Зына, уятсыз иш, абийирсиз иштерди. Сөккөн, уят сөз сөккөн, каргаган, фахша, фухуш деп буну. Ушулардан Алла Субханаху ва Таала тыюу салып атат. Тилиңерден, денеңерден уятсыз иш чыкпасын, уятсыз сөз чыкпасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таза коомду тарбиялаган. Таза коом тарбиялаган. Ар бир адамдын акысы, укугу абийири сакталган. Абийири сакталган. Жаш балдардын дагы, жаш кыздардын дагы бардыгын абийири сакталган. Аксакалдардын дагы, алсыздардын дагы, оорулуулардын бардыгын укугу сакталган. Бардын акысын эске алган. Пайгамбар барына пайгамбар да. Бир эле аксакалдарга пайгамбарбы? Жок. Бир эле жаштарга пайгамбарбы? Жок.
бир эле аялдаргабы? Жок. Байларга дагы, бийлерге дагы, эркектерге да, аялдарга дагы баарына пайгамбар, баарына өкүм алып келген. Баарына Алла Тааланын тарабынан эң туура жол алып келген туугандар. Эң берекелүү жол, эң таза жол, уяттуу жол алып келген. Биздин динибиз уяттуулуктун үстүндө курулган. Уяттуулук биздин ураныбыз. Уяттуулук биздин девиз. Мындайча айтканда, ой, биздин Аллаху акбар максатыбыз бул. Ошон үчүн иншалла мына жаштарыбызды баарыбыз алхамдулилля уяттуулукка тарбиялайлы. Уяттуулукка тарбиялайлы. Мурда биз айтат эле көп. Уяты жок экен деген сөз бар эле. İçip alsa da uyatı yok olken deyip, uğurluk kılsa da uyatı yok olken de söz aytçı da. Beti yok. Uyatın var mı senin? En son olacak şey ol. Uğurluk kılasın mı sen deydi. Uyatı yok. Ayalın turmuşunda aram işke varasın da uyatı yok. Uyat beni ne teşesi var bulardı? Uyatı olsa o şey işkide barbayt ele degen söz. Allah'dan uyalsa, Allah bunu 24 saat görüp durat, karap durat, göz ömöldep durat. Al aram işke var bayt. Jaman işke var bayt. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Ал-хая шу'батун минал иман." Уяттуулук бул имандын өтө маанилүү бутагы. Мусулмандын чырайы уяттуулук менен. Мусулмандын өнүгүүсү уяттуулук менен. Уятсыздык менен эмес. Кайсы жерде уятсыздык болуп атса, мусулман аны таштабайт. Себеп Алла буйрган, тыюу салган. Не деп тыюу салган? Инналлаха я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. Allah tıyı salvata. Adam emez, perişte emez, cin emez, жаратуучу Allah tıyı salvata. Alamdın badışası tıyı salvata. Ne üçün? Özünde payda var. Yok, sizge manga payda. Ne üçün tıyı salvata Allah subhanahu wa ta'ala? Amirsiz bizim dinimizde yok, uyatsız bizim dinimizde yok. Biz doğan başka nemileri görüp öğrenmeyle. Mesela erkek erkektey olsun, ayal ayalday olsun. Андай эмес. Erkek ayalga okşop, ayal erkekке okşop. Bul uyatsızlık aydır. Bul uyatsızlık aydır. Oyu gelgende söyleyivergen. Ata-ene var, ama urmatı var, sıyı var. Hazır gün sayın uşunda bizge sorular gelip otat, korkosun ne okup. Taң kalasın. Ya Allah, şunda öyle kıyamet şunca жақындап kalgan mı demiş. Atanın kızına olgan mamilesi. Ya Allah. Çoğun atasının, atasının, özün neveresine olgan mamilesi. Kayda var ata olsun, subhanallah. Şeytanın azgırığı, aram oylordu sala verip, mınake, zikirde azgıla başladık. Namazda azgıla başladık, talim, davatda azgıla başladık, davatga çıkpay kalıp. Ne böyle ol ketet adam? Sizge bilmeyik mi ondan? Şimdi el aralap durup, aralağınızı qanday olup, qanday sur olup. Баласы тияққа кеткен, келіні бияқта қалған, ар қандай. Даже ошо нерселерди тилге алганга уяласың буякта. Бирок албетте эми баары шарият болгондон кийин фатвасын бериш керек, айтыш керек. Биз эмне кылабыз эми? Оңдогонго колдон келишинче аракет кылабыз өлгөнгө чейин. Ар бирибиздин мойнубузда милдет ушуда. Жакшылыкка чакыра беребиз, жамандыктан кайтара беребиз. Токтотпойбуз биз буну. Ким угуп келип калса, өзүнө пайда, чөйрөгө пайда, ахиретине пайда, динге пайда. Gelbey turgan bolsa birinci özüne ziyan, çöyrösüne ziyan, dünyasına, ahiretine ziyan. Şoning üçün avirsizlikten toğanlar birbirimizi to'xtataylik. Uşundan jardam bereylik. Zınanın dagı başka qancha gana türü olsun. Qanday joldoru olsun. Zina alып bara turgan сөздөр, zina alып barат Peygamberimiz aytты go. Göz zina kılat dedi. Til zina kılat, kol zina kılat dedi. Bekir aytılgan yok. Жаш мы үйлөдү, бойго жеттиби? Алхамдулилlah. Алла разы болсун иншалла. Жаштакка жерге удалашып, баланы үйлөп коелу, кызы турмушка берип коелу. Бирок бүгүн мына телефон деген бале өтө жаман жакка тарбия кылып атат бизди. Өтө жаман жакка алып кетип атат телефон. 3 саат, 4 саат үйдө отурулуп, мурда карап туруп, о бир жерге дискотека барып бузулса, же болсо бир пивоханага барып бузулса, же бир зынаканага барып бузулса, азыр үйдүн ичинде отуруп алып бузулуп атат. Avirsizlikten Allah tıyıp atat. Alamdын жаратуучусу bizge ömür berүүчү, gün sayın akıl berүүчү, жүрөгүбүздү соктурган, ырыскы берип аткан Allah tıyıp atat. Wa yanha anil fahsha. Allah aram kılgan derse, Allah jön ele aram kılıp koydu.
Жөн эле арам кылбайт да. Бизге дүйнөдө зыян, өлүм учурунда зыян, кабырда зыян, махшарда зыян, филсиротто зыян, түбөлүктө ахиретте зыян. Ошон үчүн Алла Таала тыйып салган. Бул баарыбызга 90го чыккан аксакал болсун, 20 жаштагы жаш болсун. Кетмен чапкан болобу, же болбосо кол койгон айырмасы жок ал. Бардыгына. Бардыгына. 2 дипломуң барбы, 3 дипломуң барбы, айырмасы жок. Алла Тааланын сенин канча билимиң болуп кетсин, өзүңө мубарак болсун, өзүңө буйурсун. Мансабың өзүңө буйурсун, байлыгың өзүңө буйурсун. Бара чагым бар. Бирок мынаны кара. Бул жерде Алла субханаху ва таала чыныгы адамды касиетке бизди тарбия кылат. Ваянханил фахша. Тилден уятсыз сөздү токтотушубуз керек экен. Жаман сөздөрдү. Ар бирибизге Алла Тааланын буйругу бул. Ар бирибизге Алла Тааланын буйругу. Кээ бирлер эки сөздүн бирөөсү эле уят сөз менен сүйлөшүп, связка слов деп коет. Бириктирип ошо үйрөнүп калган. Жок тургандар. Болбойт андай. Биз Алланы карап жашайлы, Куранды карап жашайлы. Сиз мына бирөөгө мына бул менен мамиле кылмай эле турасыз. Сиздин сөзүңүз оозуңуздан чыгып, бунун кулагына жеткичекте Аллага жетет ал. Өзүңүздөн оозуңуздан чыкканда эле Аллага жетет ал. Тигинин кулагына баргычакта эле Аллага жетет. Сиз берген садакаңыз Аллаху акбар. Ага жеткичекте эле биринчи Аллага жетет сиздикечи. Андай эмес ал. Ваянханил фахша вал мункар. Мункар бардык күнөөлөрдү айтат. Бардык күнөөлөрдү айтат. Мункар. Алла наразы болгон, пайгамбар наразы болгон күнөөлөрдүн бардыгын мункар дейт. Күнөөлөрдөн өзүбүздү мүмкүн болушунча сактайлы. Күн сайын сактанайлы. Күн сайын Алладан сурайлы, жардам сурайлы. Алла, өзүң жардам бер. Ушу мен бүгүн күнөө кылбайын. Хазрет Али разыйаллаху анху айткан, сен кайсы күнү күнөө кылбасаң, ошол күн сен айтың деген. Кайсы күнү күнөө кылбасаң, ошол күн сенин чыныгы майрамың ошол. Күнөө кылбаган күнүң бүгүн эч кимди сөккөн жоксун, эч кимди алдаган жоксун, эч кимди ушактаган жоксун, эч кимге текеберлик кылган жоксун, эч кимге көрө албастык кылган жоксун. Көзүңү арамдан сактадың, кулагыңды арамдан сактадың, бирөөнүн ушагын дагы гыйбат фитнасын дагы уккан жоксун. Макулбу? Путуңуз дагы арам жака баскан жок. Колуңуз дагы алхамдулилля. Сиз бүгүн мына сиз ушу майрамыңыз ушул. Сиздин майрамыңыз ушул. Буга миллиондогон жыл ахирет курулат. Курулат. Эгерде арамга малынып чыкпай жүрө берсең, миллион деген жылы ахирет бузулат. Мункар бардык күнөөлөрдөн туган. Вал баги бул адамдарга текеберлик кылуу, аша чабуу, чектен чыгып кеткенди баги деп коет. Алла субханаху ва таала чектен чыккандан тыюу салып атат. Абийирсиз иштерден токтоткула. Күнөөлөрдөн токтогула. Абийирсиз сөздөрдү токтоткула. Аша чаап, адамдарга текеберлик, жамандыкка токтоп. Бир дагы мына үчөөнүн эле токтосокчу, эчтеке калган жок. Эч нерсе калган жок. Яидукум, Алла субханаху ва таала айтат, яидукум, Алла силерге вааз кылат дейт. Жумшактык менен түшүндүрөт силерге. Лааллакум тадаккарун, мүмкүн насаат кабыл аларсыңар дейт. Үмүт акылыңарга келип, үмүт ушу жаман иштерди таштап, жакшы нерселерди кыларсыңар деген жараткан Алла субханаху ва таала мындай деген буйрук берип атат тургандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканы, ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи баарыбыздан эң алгач ниет керек. Жакшы иштерди кылганга ниет кылайлы. Жаман иштерди таштаганга ниет кылайлы. Ниетти күн сайын жаңылайлы. Мисалы, ар бир намазда ниет кыласыз. Мисалы, Кутан окусак, шамдын ниети сизге өтпөйт Кутанга. Жаңыдан ниет кылыш керек. Багымдатка жаңыдан ниет. Ар бир намазынга жаңыдан ниет. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окусаңыз, өзүнчө ниет менен окуйсуз. 2 рекет фарызын өзүнчө ниет менен окуйсуз. Ниет кылбасаңыз, намазыңыз болбойт сиздики. Ниет кылбасаңыз, орозоңуз дагы болбойт. Ниетсиз зекетиңиз дагы болбойт. Ниетинсиз ажыңыз дагы болбойт. Ниетсиз эч бир амал Алланын алдында кабыл болбойт. Ниетсиз эч бир амалга жакшы иштериңизде эч кандай сооп жок.
Ниетсиз эчтеке жок. Эч нерсе жок. Ошон үчүн туугандар, ниет эң чоң амал. Эң улуу амал, эң негизги амал, эң биринчи амал, эң акыркы амал. Эң акыркы амал. Кыямат күнү Алла Таала адам баласын ниетине жараша мамиле кылат. Ниетине жараша тирилет. Ниетине жараша тирилесиң. Ошон үчүн туугандар, ниет амалдын имамы. Ниет амалдын имамы. Ниетте кемчилдик кетпеш керек. Дайыма адам баласынын бул жауһар бермети. Ушуга ошо ниетке шайтан кол салбасын. Нени ниет кылабыз десе, ниет туган Аллахтын ыраазычылыгын ниет кылып атабыз. Экинчи, адаттан ибадатка ажыратыш үчүн да ниет. Адаттан ибадатка. Жөн эле адат. Токто. Ниет болуп калса жөн эле адат болуп калат. Ниет болсо анан ибадат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койгон бардык улуу хадистер ушу менен башталат. Имам Бухари рахматуллахи алейхи ушу ниет менен баштаган. Эмне үчүн? Окуучу, окутуучу дин менен жашайм деген, Алладан бактылыкту алам деген, Алланын элчисин сүйөм, жакшы көрөм деген адамдар бактылуу болгон, бейишти эңсегендер биринчи ниетин түздөсүн. Иннаман а'малу бин-ният. Бардык амалдардын оңолуусу, Алланын алдында этибарга болуп салмактануусу, кабыл болуусу, сооп берилүүсү ниетке жараша. Амал, амалдардын бар. Бин-ният, ниеттерге жараша. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ва иннама ликулли имриин ма нава." Угуп ар бир адамга эмнени ниет кылса, ошо гана берилет, башкасы жок деген сөз. Ар бир адамга эмнени ниет кылса, ошол гана берилет. Болду. Сиздин ниетиңиз ошо гана, андан башка жок. Эмнени ниет кылсаңыз, ошо гана берилет сизге, башкасы жок. Эмнени ниет кылсаңыз, ошол гана. Ва иннама хасар, калиматты хасар деп коебуз. Тек гана, тек, только деген сөз. Ликулли имриин, ар бир инсан үчүн. Ликулли имриин ма нава, эмнени ниет кылса, ошо гана берилет. Ниет кылган жоксузбу? Берилбейт. Кандай улуу жакшылык кылсаңыз дагы, көп жакшылык кылсаңыз дагы, ниет кылбасаңыз берилбейт. Ниет кылбасаң берилбейт. Намаздын ниети жок эле баштадыңыз дагы, багымдатта баштагансыз, пешимде бүтүрдүңүз. Оңой иш болгон жок. Өмүр бою тапкан акчаңыздын бардыгын машал, бебечаралардын курсагын тойгозуп, бардыгы ыйлап, сизге ушундай ак баталарды берди, бирок сиздин ниетиңиз жок. Бу дүйнөдө жакшы алкыш аласыз, ахиретте ноль. Эчтеке жок деген сөз. Эмне үчүн? Сизде ниет жок болчу да. Ошон үчүн туугандар, караңыздар. Кээде кичинекей эле амал, ниет чоң болсо, муну чоң кылып берет. Кээде чоң амал, ниет кичине болсо, муну кичине кылып берет. Кичинекей ниет чоң амалды кичине кылып коет. Чоң ниет кичинекей амалды чоң кылып коет. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннама юб'асун нас ала ниятихим." Адамдар кыямат күнү ниетине жараша тирилет. Алла субхана ва таала ниетине жараша. Ошондуктан биз өзүбүз дагы бала чакабызды, досторубузду, туугандарыбызды, чөйрөбүздү кимге жолуксак, кимди көрүшсөк, кимге учурашсак, ниетти биз бир жаңылап коюшубуз керек экен да. Жакшы иш кылаардан мурда эмне кылайлы? Ниетти жаңылап койбойлубу? Жакшы иш кылаардан мурда. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эң биринчи мынакей, Алланын ыраазычылыгы. Ниетибиз Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Эл мактоо, эл көрсүн, эл билсин, эл уксун, эл мактасын. Жок. Бул вообще ниет болбошту. Алла ушу жаратканымдын ыраазычылыгы үчүн кылып атам деп. Андан кийин ниетиңиз ушул, башкасы эмес. Кийин элден жакшы сөз угуп калсаңыз, элдин бир кандай десем, мактаганын угуп калсаңыз, эл көрүп калса, билип калса,
Bunun ziyanı yok. Bunun ziyanı yok. Peygamberimiz aytkan, bu momundun bu dünyadagi tezirek berilgen belegi dep koygan. Momundun bu dünyadagi ne eken? Tezirek berilgen belegi. Bunun belegin özü Allah'dan başka hiç kim bere almaydı. Bu dünyada kança adam beret bunun belegin. Tübölüktü bere almaydı bu hiç kim sizge sıylıktı. Tübölüktü sıylıktı Allah gana verir. Allah bergende hiç kim bere almaydı. Allah berse, Allah akbar. Kim anı esipte yani? Allah berse tübölüktü verir. Allah berse tübölüktü verir. Sizden üzülmey turgan. Allah'dan kalbaylı. Jaratkandan kalbaylı. Jaratkandan kalbaylı. Şoşo niyetinizi daima oңдоп, niyetiniz ушул болsun. Allah'ın razıçılığı Allah'dan gana alam dep. Meyli. Andan keyin adamlar da razı oldu, jakşı söz aytты, pataсын berdi, belek bekçesin berdi. Bu ziyanı тийбейт. Biro başında ele bizdin niyetimiz eldin, adamdın, ушундай болуп калса чатаганда. Ага эчтеке жок. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала жар салат. Kim üçün kılsa oşadan alıp alsın deyip. Deyitken? Kim üçün kılgan bolsa oşadan alıp alsın sıylığı. Soğuğun, belegin, emnen ala turgan bolsa alıp alsın oşadan deyip. Allah deyip, men şerikleştikten bezarmın deyip. 99% Allah üçün 1% başkanı koşup koysa bolsa, bunday bolboyt deyip. Allah Taala şerigi joksa. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah'ın şeriki yok. İbadet kalıs Allah için boluş gerek. Kalıs Allah için boluş gerek. Daşa bizim nafsimiz için de boluş gerek. Nafsiga jagıpçı. Peygamberimiz aytkan, kim koca görsün üçün namaz okusa al şirk keltirdi. Kim koca görsün üçün oroza karmasa şirk keltirdi. Kim koca görsün üçün sadaka verse şirk keltirdi. Şuga çeyrek. Ne için Allah Teala'ga da şerikte koşup otasız siz? Kim o bayke görseken, meni şefim görseken, şefime jagayın, uşu bilseken, çok. Şoň için inşallah jaratkan Allah Teala'ga daima niyetli, tüzlep jüröylü, oңдоп jüröylü. Ya Allah, dep Allah'dan jardam surap turaylı. Men alsızmın, niyetimiz şeytan buzup koybosun. Ya Allah, meni şeytanga tapşırıva, gözlerim emçelik kıldı, dağı tapşırıva dep. Nafsime tapşırıva, men nafsim meni jamandıkka buyurup koyat dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis var. Dua üretken. Ya hayyu ya koyyum bi rahmatika astagis. Aslih li şa'ni kullih ve la takinni li nafsi tarfata ayn. Ya hayyu ya koyyum. O tiriz zat. Hay Allah gana. Başka bardığı öğret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam zatты mırzası. Kalay kalktın en ıyığı. Dünya menen koş aytkanda ne oldu? Köптөгөн sahabalar Peygamberimizin dünyadan kaytkanına işenip işenbey. Ekilenip turgan uçuru. Jön ruhani miraç bolup ketti. Peygamber ruhu kayra kaytıp gelse gerek dep. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun imanı, danışmanlığı, kıyındığı karаңыз. Kur'an'da Allah Teala'nın ayeti var. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dünya menen koştaşossun. İnneke meyyit. Sen meyyitsin dedi Allah Teala. Ve innehum meyyitun. Alar dağı bardığı meyyit. Ölbөгөн bir Allah gana. Kança perişteler olsa bardığına ölüm var. Kança peygamber olsa bardığına ölüm var. Kança insan, kança cin, bardık hayvan, bardığına ölüm var. Yaşosu barga sözsüz ölüm var. Ölbөгөн Allah gana var. Hay la yamut. Allah Teala hiç kaçan ölmüyor. La ta'khudu sinatu ve la nawm. Allah ülgüröbeyt da, uktavayt da. Allah Teala'nın sıfatı bu. Hay. Allah subhanahu wa ta'ala diyor. Sıfat menen bizge yaşa öğrödün. Ya hay, ya koyyum degeni, koyyum bütün alamdı karmap turan. Neni karmap turan? Alamdı karmap turan. Allah akbar. Bir yıldız düşse, jer kayka barat bilesizmi? Bir yıldızlar var günden çoğ. Günden çoğ.
Кээ бир жылдыздар бар, алардын жарыктыгын Алла жараткандан бери нуру пока жерге жете элек. Болбосо жарыктыктын скорость бар го, скорость света деп коет. 300 000 километр секундына кетет. Бир дегенде жерде жет деген. Мына светтин скорость бар го. Ушу жарыктык. Жылдыздын жарыктыгы бияка келе элек азыр. Уламалар айтат, бу аалам кандай деген. Алла кармап турат муну. Айды, күндү, жерди кагыштырбай, бардык жылдыздарды кагыштырбай. Жер кичинекей эле неме бул? Муну. Өтө эле неме мындай кыйын боло бербейли. Жоксо жашап аткан жерибизди өтө эле даңазалай бербейли. Мындай кичине кыпын эле да бул. Мына күндүн ичине 1 миллион 300 000 жер батат ичине. Биздин жерибизге окшогондон канча батат экен? 2-3 өбү? Я. Же 4-5 өбү? Же 10 өбү? Канча батат? 1 миллион 300 000. Biz kança bu? Kişinike mahlukmuz. Atamın belinden çıkan sudan jaralganбыз. Бүгүн кишине Алла Таалам акыл, ден соолук эс берип койсо, таптакыр ааламда бизден күчтүү, бизден кыйын эч ким жок. Жана Алла Таала да каршы сүйлөгөнүбүз каяктан? Антим коет. Жок. Алла Таала мээримдүү, ырайымдуу, ошон үчүн пайгамбарыбызды жиберди. Айтып кой, аларга жол көрсөтүп кой. Унутуп калыпмын, билбей калыпмын, бекапар болуп калыпмын деп биздин алдыбызга келип калбасын. Даярданбай келип албасын. Кылган ишин бардыгын өзү көрөт. Кылган иштерин бардыгын өзү көрөт. Эч жака жоголуп кетпейт. Кайып болбойт. Сиздин кылган ишиңизчи бирөө дагы кайып болуп кетпейт. Эртең кыямат күнү барып бирөөнү таппай калбайсыз. Жакшы ишиңизден жаман ишиңиз бардыгын табасыз. Болгондо да алдыда табасыз. Издеп жүрүп таппайсыз. Алдыңызда көрөсүз. Yevme tacidu kullu nefsi ma amilat min hayrin muhdara ve ma amilat min su. Allah aytып койгон Кур'анда. Ар бир жан эртең кыямат күнү кылган жакшы иштерин алдына алып келген. Кол алдында табат. Издеп жүрүп таппайсың. Канча зикир кылдыңыз, канча мешитке келдиңиз, канча дуа кылдыңыз, суукта дарат алдыңыз, сабакка келдиңиз, Кур'ан окудуңуз, Кур'ан уктуңуз. Аллаху акбар. Канча жол дуа кылдыңыз. Бир дуаңыз текке кетпейт. Канча жол дуа кылдыңыз бир күндө. Бирөө текке кетпейт. Билип коюңуз. Кудай сактасын. Канча сүйлөдүңүз го? Канча жаман сүйлөп калды, алдап койду башкабы? Алда текке кетпейт. Жаман амал, арам нерселер текке. Ошондуктан келиңиздер туугандар, жаман сөздү таштайлы, жаман амалды таштайлы. Себеп эртең эле биз көрөбүз булардычы. Бардыгын Алла Таала көрсөтөт. Жиркенесиз. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, адам жалган сүйлөгөндөчү, бизге баары бир го билинбейт го, оозунан ушунча сасык жыт чыгат дейт. Периштелерчи 1 милге чейин качып кетип калат экен. Жытынан. Анан эшикке чыксаңыз, анда бир мусор турса, мындай тегерен өтөсүз го? Канализация жарылып калса, ушинтип өтөсүз го? Туурабы? Көчөдө канализация жарылып калса. Же ит өлүп калса, жанына отурасызбы? Периштелер, биз сезбейбиз, алар руханияты күчтүү. Ушунду узакка качып кетип калат экен да. Анда ошон үчүн иншалла келиңиздер. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмнени айтып атат? Ниеттерди оңдойду. Кайра ниеттерди оңдойду. Ниеттерди оңдоп чарчадык дегендер бар. Ниетти оңдогондой кыйналганымда башка бир да нерсеге мынча кыйналган жокмун дегендер айтылат. Башка бардык нерсени оңдогон оңой эле болду. Ниетти оңдогон кыйын болду мага дейт. Нени оңдогон кыйын болду? Allah калыс өзүнө ибадат кылганды гана жактырат. Allah калыс өзүнө ибадат кылганды гана жакшы көрөт. Allah калыс өзү үчүн гана ибадат кылгандарга сооп берет. Ошолор үчүн даңк. Бул динибиздеги пайдабал бул хадис. Жөнөкөй хадис эмес. Эгерде ниет түз болсо, амалы да түз болот. Ага берилет, сөзсүз сооп берилет. Эгерде ниети дурус эмес болсо, амалы да дурус эмес. Ал канча жакшылык кыла берсин, мечит салды, 1000 адамдын курсагын тойгозду. Ниети бузулган болсочу, эчтеке жок ага. Эч нерсе жок ага.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadis айтты, қараңыз. Bizçe туғандар, erkekler көбінше машалла мейнет қылып, саар шығып, кеш кетіп, сапарда болып, арғандай суық, ысыққа көтеріп, бала чақаны бағып атабыз. Машалла, Алла разы болсын. Ошол тапқан ақшаны ниетіңізді оңдап қойыңыз, сауап беріле береді. Ақша тапқаннан кейін сарптағанға ниетті оңдап қойыңыз, сауап беріле береді. Жырғандай екен. Тапсаңыз да сауап аласыз, сарптасаңыз да сауап аласыз. Екеуіне тең сауап береді Алла Тағала. Адалдан, şu peşine termeyen ırızkı izlegen bu ibadet. Niyetiniz bolsa da, niyetiniz bol olsa jönele çarşamayın. Çarşadınız, akşanı aldınız, sanap, oşoğa rahatlandınız, временный. Akşa sanaganda bir adam rahatlanat da. Kişinel, oturumça. Sarptaganda, ayal bala çakağınızga sarptaganга dagı niyet kılınız, soğuk olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, İnneke len tunfika nafakatan tabtagi biha vajhallah illa usibte aleyha. Siz qanday gana bir som sarptаңыз, егер Allah'ın razıçılığını niyet kılgan bolsanız söz savap verilir. Tak? Hatta lukma tec'aluha fiya imraatik, şu ayağınızın oğuzuna bir lukma salganga da, uşuğa da savap verilir. Bolsa tamak jеп atat, adamның қажеті бұл. Nam verdiniz, tamak verdiniz, cana başka verdiniz, susunduk verdiniz, bala çakağınızga. Niyet ele kılıp koysan savap alıyoruz. Yahya İbni Abi Kasir rahmetullahi aleyhi aytkan eken, "Ta'allamu niyya." Sizler niyetni үйрөнгүлө деген eкен. Ne kılla деген eкен? Niyet үйрөнө турган нерсе eкен. Машина айдаганды үйрөндүк, ha? At çapkanды үйрөндүк, туурабы? Акча санаганды үйрөндүк. Үй салганды үйрөндүк. Чын бу? Кийим тиккенди үйрөндүк. Үйрөндүк. Бул жакшы, анан кээде жаман нерселерди дагы үйрөндүк да кошочу. Ошол болбой калат, ошо. Алдаганды да үйрөнүп койдук кичине. Жаман жүргөн ошолардын баарын ташташ керек. Арам нерсени үйрөнгөн кереги жок. Көбүнчө мынаны эркектер анча-мынча, аялдар көбүнчө көз ачыкка, сыйкырга, ошондойлорду үйрөнгөнгө, бул арам нерсе. Коркунучтуу нерсе. Эртеге өлүмгө жакын, шайтан уруп кетпесе эле, имандан ажырып калган, сыйкыр көбөйүп кетти. Жаман нерсе бул туугандар. Көрө албастыктын барып бири-бирин карадып алап, ар кандай жаман нерселерде бул бардыгын арам кылган нерсе. Өткөнкү сабактардын бардыгын айтып бергенбиз. Кайсы арам нерселер Алла Таала жөн эле арам кылган эмес. Мына жерде эмне деп атат? Ta'allamu niyya. Niyetти үйрөнгүлө деди. Демек, ниет үйрөнө турган нерсе экен да. Маани беришибиз керек. Ниет үйрөнө турган нерсе экен. Кантип ниет кылып үйрөнөбүз десеңиз, оңой. Өзүңүзгө айтыңыз. Мен ушу жакшы ишти эмне үчүн кылган атам? Ушу жакшы сөздү эмне үчүн айткан атам? Сиз өзүңүзгө суроо берсеңиз. Мисалы, мен сабак берип атайын, сабак берейин алдым, өзүмө суроо берейин. Максат, сен эмне үчүн сабак берип атасың? Эмне үчүн келдиң бермей? Башка ишин жок белесиң. Эмне үчүн мен сабак угуп атам? Эмне үчүн угуп атам? Ошон туугандар, ниет Алланын ыраазычылыгы болсун. Ата-энеге жагынуу, бала чакага жагынуу, досторго жагынуу, кошуналарга жагынуу, аны кое туруңуз. Жакшы ишти Алла үчүн кылыңыз, Алла Таала өзү жактырат. Эгер Алланын ыраазычылыгы болбой калса, канча жагайын деп аракет кылып, эртең кичине бир нерсе болуп калса, баардык иш өрөт. Ошон үчүн айтып атат, ta'allamu niyya. Ниетти үйрөнгүлө. Өзүңүзгө качан суроо берип турсаңыз, биздин устазыбыз Маулана Жамил рахматуллахи алейхи айтат эле, адам баласы ниетин оңдош үчүн өзүнө суроо берип туруш керек дейт. Эмне кылыш керек дейт? Өзүнө суроо берип туруш керек экен да. Ниетти оңдош үчүн, ниетти үйрөнүү үчүн өзүңүзгө суроо берип туруңуз. Башкаларга эскертип туруңуз, эстетип туруңуз. Туугандар, жакшы иш кылып атасыңар, Алла разы болсун. Ниетти бир жаңылап койсоңар. Ниетиңерди оңдогула десең, грубий тип алышы мүмкүн да. Жаңылап койгула деп. Оң эле силердики оң, нормально эле, просто дагы бир жаңылап койгула. Зыяны тийбейт. Өзүнү сурап туруш керек дейт. Эмне кылып туруш керек экени?
Өзүбүз адам өзүнөн сурап туруш керек. Намазды окугандан алдын биз ниет кылып атабыз. Кичине шашылбай туруңуз. 10 секунд. Куран окугандан алдын Куран ачып окуйн деп. Кичине 10 эле секунд. 5 секунд. Зикир чалаардан мурда 5 секунд. Biraz. Бирөөгөбүз азыр садака бирөө келип калды, садака бер. Берерден мурда biraz кичине ниетти. Ким үчүн берейин деп атасың? Ушу бечара экен, ушуга мен борооруну берип коеюн. Же болбосо дагы башка бирөөлөр келип калып, ошо кичине түзүгүрөөк берип коеюн. Токто. Ниетти biraz оңдо. Ta'allamu niyya fa innahu ablagu min al-amal. Ниетти үйрөнгүлө деп атат. Ниетти үйрөнгүлө, анткени бул амалдан жогору турат. Неден турат? Амалдан дагы, бали. Бул жөнөкөй эмес. Жеткиликтүү, амалдан бул бийик турат бул. Амалдан дагы маанилүү турат бул. Зубайд аль-Ями рахматуллахи алейхи айтат: "Инни ла ухиббу ан такуна ли ниятун фи кулли шей, хатта фи таам ва шараб." Охо. Мен дейт, бардык нерседен, жада калса тамак ичкенде дагы, суу ичкенде дагы ниет кылганды, ушу ниетин болгонун жакшы көрөм дейт. Эмне үчүн? Ниет болсо эле, караңыз. Адат ниет менен ибадатка айланат. Ошого сооп берет Алла субхана. Мубах иштерде. Дагы күлүп коесуз, жылмайып коесуз, тамак ичип атасыз, басып баратасыз, отурасыз, жатасыз. Ушундай жөнөкөй нерсеге дагы эгерде ниет кылсаңыз, бул ибадатка айлана берет да. Ибадат, эгерде ниет болбосо, ибадатка айланбайт буларчы. Түшүндүңүзбү? Булар ибадатка айланбайт. Мисалы, кир жууп атасыз. Ниет жок да. Бул ибадатка айланбайт. Эгерде ниет кылсаңыз, ибадатка айланат. Түшүндүңүзбү? Мык кагып атасыз. Же болбосо бир үй салып атасыз. Ниет кылып коюңуз, ушул жерде адамдар келип, машаалла, ким алса да ошол жерге бактылуу болуп жашаса экен. Кылганым Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жак ниет кылсаңыз, соопту ала бересиз. Ниет жокпу? Булар эмеге айланбайт, ибадатка айланбайт. Ошон үчүн айтып атканы, бардык иштерде жада калса, тамакта да, ичимдикте, суу ичкенде дагы бардыгында эмне дейт? Мен ниетим жакшы көрөм. Суфьян Саури айтат: "Ма алажту шай'ан ашадда алейя мин нияти ли'аннаха татaqallab алейя." Охо, Суфьян Саури рахматуллахи алейхи. Ким деген адамдар өткөн булар? Ниетиме мага дейт. Эң кыйын мээнет кылганымда ушу оңдогонго ошо ниетим болду дейт. Андан кыйын нерсе көрбөдүм дейт. Андан катуураак нерсе мага болбоду. Оорураак нерсе мага болбоду. Эмне үчүн десе, бул мага кайра өзгөрүп келип турат дейт да. Өзгөрүп бурулуп турат экен да. Ниет жүрөктүн амалы. Ниет каяктын амалы экен туугандар? Жүрөктүн амалы, тилдики эмес. Угуп алыңыз, бул жүрөктүкү. Жүрөктүн ичиндеги амал. Кээ бир амалдар тилде. Кээ бир амалдар колдо, денеде, кээ бир амалдар жүрөктө. Иман, куфр, яқин, ширк, нифак, мунафыктык бар го, сүйүү, жек көрүү, ниет кылуу, риякөрлүк, бардыгы жүрөктүн амалы. Бардыгы жүрөктүн амалы. То есть бунун борбору жүрөк. Фик бир маселе. Ал сиз келдиңиз дагы, ниетиңизде куптан намаз окуйн деп эле, ниет нормально эле келдиңиз эле. Бирок тилиңизде шам деп алыпсыз да. Шарият айтат, тилиңиз жарабайт. Жүрөктү куптан беле нормально сиздики деп коет да, бүттү. Болбосо сиз шам деп айткансыз. Түшүндүңүзбү? Эми сиз куптанга келдиңиз. Ниетиңиз киши тияк бакта жүрүп, көчөдө жүрүп калдыңызбы, эмне болдуңуз? Кыскасы, шамды ниет кылып алдыңыз жүрөктө. Бирок тилиңиз менен куптан деп айттыңыз. Туура эле азырчы куптанды окуп атабыз да. Тилиңиз менен куптан деп, бирок жүрөгүңүздөгү ниетиңиз тияктан басып келгенде эмне эле? Шам. Шарият айтат, тилди буяка алып кой, сен намазың болгон жок дейт. Сенин жүрөгүңдө ниет, сеники шам болуп калган. Мындан билинде эмне болду? Ниет менен карап туруңуз. Жүрөк менен тил келип калса, тил орундалбайт. Кээ бир алымдар, оңуңуздар, тил менен ниет кылгандычы бидат деп дагы айткан. Ниет жүрөк менен болот деген. Бирок азыр үммөт ушунчалык динден узак болуп кетти. Ниет кылганга, жүрөгү менен ниет кылганга дагы уже жакындай албай калды. Ошон үчүн тил менен дагы азыр кайталап, ошо эмне кылып аткан болсо ниет кылып койгону мустахсан деген, жакшыраак деген.
Azыр эми коркпой алхамдулилlah тил менен кыла беребиз. Бирок негизи билип алабыз, негизи ниеттин амалы каякта экен? Жүрөктө. Жүрөктө. Бул эмне деп айтып атат? Себеп дегенде адамдын жүрөгүчө калп деген сөз ятакаллаб. Жүрөк деген сөз өзгөрүп турат деген сөз. Тез бурулуп турат. Пайгамбарыбыз мисалын берген. Көрсөңүздөр керек, бир айдоодо поледе пияздын жалбырагыч, то есть кабыгы бар го. Туруп калса, ал кургак кабыктарды билесиздер да. Кичине шамал болсо эле инте берет. Тырып, бул жака болот, мындай болот. Адамдын жүрөгү ошондой болот экен да. Тез өзгөрүп турат. Ошон үчүн бул мага кайра өзгөрүлүп келгендиктен ниетти оңдоо мага өтө катуу болду дейт. Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи айткан: "Рубба амалин сагирин туаддимуху нiyya ва рубба амалин кабирин тусаггируху niyya." Кээ бир кичинекей эле амал болот, ниет аны чоң кылып коет. Кээ бир чоң амал болот, ниет аны кичине кылып коет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде дагы Алла субханаху ва тааля лиябулвакум айюкум ахсану амала. Алла өлүм менен жашоону жаратты, силерди сынаш үчүн кимиңер эң чырайлуу амал кыласыңар. Лиябулвакум силерди сынаш үчүн. Айюкум силердин кимиңер ахсану амала, амалда эң ахсан. Ахсан деген эмне экен десе, ахласаху ва асвабаху деген сөз. Ким ихластуу, кимдин ниети туура. Жана ким асвабаху дегени, асвабаху кимки туура. То есть кимдин амалы туура. Карап туруңуз, эки нерсе да. Ихлас жана пайгамбардын сүннөтү. Бир амалга пайгамбарыбыздын жолун айткан. Гусулдун пайгамбарыбыздын жолу бар. Даратта пайгамбарыбыздын жолу бар. Акча тапканда пайгамбарыбыздын жолу бар. Сапарда пайгамбарыбыздын жолу бар. Үйлөнгөндө пайгамбарыбыздын жолу бар. Намаз окуганда пайгамбарыбыздын жолу бар. Адам көмгөндө пайгамбарыбыздын жолу бар. Нерсени күтүп алганда пайгамбарыбыздын жолу бар. Кийингенде пайгамбарыбыздын жолу бар. Чечингенде пайгамбарыбыздын жолу бар. Кыскасы айтканда, бардык жашоонун кыймыл аракеттеринде, жашоо тиричиликтеринин бардык тармактарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахын тарабынан жол жобо алып келген. Мелиби? Бул бир. Качан Аллахын алдында биздин амалыбыз кабыл болот? Качан пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолуна дал келсе. Асвабаху деген мааниси ошол. Экинчиси ихлас болсо. Эгерде пайгамбарыбыздын жолуна дал келди, бирок ихлас жок, кабыл эмес. Ихлас бар, пайгамбарыбыздын жолунда эмес. Бул да кабыл эмес. Демек тугандар, ар бир амалдын Аллахнын алдында кабыл болуусу үчүн эки шарт. Эки шарт. Биринчиси пайгамбарыбыздын жолунда болсун. Экинчиси ихлас болсун. Багымдатты, сиз аябай келдиңиз мечитке, эми ушу укмуш окубасам болбойт деп, 2 рекеттин ордуна 3 рекет окудуңуз. Жоксо, жок, токтоп тур, дагы бирди кошуп коеюн деп 4 рекет окудуңуз. Жакшы болсун деп. Ихлас менен окудуңуз. Мечитте эч ким жок эле. Эч ким көргөн жок сизди. Кабыл болобу? Болбойт. Эмне үчүн? Бул жерде пайгамбарыбыздын жолу андай эмес эле. Пайгамбарыбыз көрсөткөн жолду кылган жоксуз. Ошого туш келбегендиктен кабыл эмес. Umar ibn Хаттаб разияллаху анху. Тугандар, динибизде 3 түшүнүк бар. Термин бар, понятие бар. Биринчиси иман, экинчиси ислам, үчүнчүсү ихсан. Ушуну үйрөнүшүбүз керек, балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Иман деген эмне? Ислам деген эмне? Ихсан деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул үчөөнү айткандан кийин ушул дин деп айткан. Бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединада отурса, сахабалар менен бир киши кирип келет. Чачы капкара экен. Кийими аппак экен. Сахабалар айтат:
Birimiz de tanımayız anı deydi. Medinalık emes deydi da. Medinalık emes dey turgan bolsok, uzaktan geldi desek, çaçı jüдөш керек эле, чаңдаш керек эле, кыйналыш керек эле, кирдеш керек эле. Андай сапардан эч кандай таасири көрүнбөйт. Жакындан эле келейин десек, бирибиз да тааныбайбыз. Ал келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына чөк түшүп отуруп, пайгамбарыбыздан азыркы 3 суроону сурады да. İman, İslam, ihsan. Unutpayбызбы? İmanda 6, İslamda 5, ihsanda 2. Жаттап калыш үчүн да айтып атам да. Кичине bir башладым. İmanda 6, İslamda 5, ihsanda 2. Жакшы жаттап калайлы, бүгүн барып аялыңыздарга айтып кылалы. Бала чакаңызга кичине болсо да ушуну айтып койлу. Бала мындай бар экен, мындай мындай. Бул хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Умар ибн Хаттаб, Умар разияллаху анху риваят кылат, айтат: "Байнама нахну жулусун инда Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам зата йоум." Bir жолу bir günü otursak, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында барыбыз, "Истала алейна рожул." Kapısından bir kişi girip geldi. Şadidu bayazı siyah, giyim appak. Şadidu savadı şa'r, çaçı kapkara. La yura aleyhi asaru safar. Anda hiç kanday sapardan bir tasiri çarçagandığı cüdegöndüğü görünbeydi. Ve la ya'rifuhu minna ahad. O şöyle gezde bizden bir ödağanı tanımaydı. Hatta celasa ilen nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına gelip oturup aldı. Fa asnata rukbadayhi ila rukbadayhi. İki tizesini teng dep koyup oturdu. O vada kaffayhi ala fakhizayhi. İki alakanın iki sanına koydu. Je Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanına koydu. Ve kala ya Muhammed, geri öyle ayıp düşün. Ya Muhammed, akhbirni anil İslam. İslam'dan kavar veriniz bana dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları adepti saktap Peygamberimizin aldığında ar kanday sorularını bere vermeydi ele. Sebep Allah Teala tıyı salgan ele. Sizler manili sorularını bergile ar kanday sorularını bere vermeydi. Sebep bu bir jolu bunday da bolganda bir oturup ya Rasulullah men atam atı kim dep. Uşun ne gerek var endi? Айтып койду, мен сенин атаң пананча. Экинчиси да туруп. Men уруум кайсы? Эмне кыласың эми ушундай? Анан Алла Тааланын тарабынан эскертүү келген. Силер мына окшогон суроону токтоткула деп. Бул пайгамбар бул. Азан айтып атабы? Барбы? Бул пайгамбар, силер ар нерсени сурай бербейли мындай. Депчи, ошончо анан булар болсо адеп сактап, ушу бир чөлдүк, бөлдүк сапар, мусапырлар бир келип калса, ошо сураса, ошо сураа аркылуу биз да бир нерсени билип алат элек деп күтүп отурушчу эле да. Бул келди жыргашты да сахабалар. Бул келип сразу сурады. Не деп сурады? Исламга кабар бериңиз деди. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ал-Ислам, пайгамбарыбыз айтты. Ислам деген анташхада ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах. Биринчиси күбөлүк берүү. Bir Allah'dan başka sığınganга layıklı zat yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi de güvölük veremedi. Güvölük cürökten verilir. Birincisi şu oldu. Ve tuqima salat, 5 vakit namaz oku. Ve tu'tiz zaka, zekat verir. Ve tasuma, Ramazan ayının orozasını karma. Ve tahuccel beyt in istata sabila, güçün jetse jolgo, densoluk, akça, anda acılık kılın. Ушинтип 5 өн айтканда ал киши отурган киши садак да деди. Туура айттыңыз деп жооп берди. Кала фа'ажибна лаху yes'aluhu ve yusaddiquhu. Umar разияллаху анху айтат, биз таң калдык деди. Биринчи сурап алат дагы, андан кийин тастыктап коет. Туура айттыңыз деген. Бул кандай деген? Булар ушу биринчисинен уже таң калганда. Мисалы мен билбесем сизден сурадым. Сурап жооп бердиңиз да маңачы. Туура айттыңыз деп койдум да. Кандай энди? Ону мурда ону билет окшоймун мен. Туурабы? Мынандай деп койду. Бул таң калды. Кала фа ахбирна анил иман. Экинчи суроо ушул эле, имандан кабар бериңиз деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Антумина билла ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва яумил ахир ва ту'мина бил qadr хайрихи ва шаррихи." Аллага иман келтирүүң. Анын периштелерине, анын китептерине, anın paygambarlarına, elçilerine,
жана акыркы күн кыямат күнгө. Wa tu'minu bil qadr. Gayra alып кетет. İman keltirүүң taqdırga. Hayrihi wa sharrihi, жакшылыгына дагы, жамандыгына дагы. Мына жерде гайра сөздү кайталап иман келтирүүң тaqдырга дегени, бул тaqдырга иман келтирүү маанилүү экенин баса белгилеп кетет. Демек, иман да алты нерсени айтты. Аллага иман келтирүүң, жараткан Алланы бар деп, жана жалгыз, бардык макулукка окшош эмес. Андан кийин периштелерине иман келтирип, бул ааламды, гайыптагы системанын бардыгын Алла Тааланын периштелери тапшырган. Алла Тааланын периштелери тапшырган. Өзү көзөмөлдөп, периштелер Алланын буйругун угуп турат, ошону аткарышат. Мен ырыскыга тиешелүү болсун, күндү чыгарабы, күндү батырабы, асмандан жамгырбы, же мөндүрбү, же карбы, жерден канча жемиш чыгарат, канча шамал, канча от, лав, бардыгы периштелердин эмесинде. Адам баласынын амалын жазганга дагы периштелердикинде, ырыскысына да периште дайындалган. Ажалы келип калгандан жанын чыгарганга да периштелер дайындалган. Кабырга баргандан кийин биринчи сурак периштелердин тарабынан сурак болот. Кабырдан тургандан кийин периштелер айдап барат. Бардыгы да периштелер. Алланын периштелерине иман келтирүү. Булар бар нурдан жаралган, көзүбүзгө көрүнбөйт. Китептерине Алла Таала адам баласы ошо адашып калбасын деп өзүнүн тарабынан өзүнүн китептерин түшүргөн 4 китеп, акыркысы Кур'ан. Андан кийин пайгамбарларына иман келтирүү, Алла Таала адам баласынан, периштелер жиндендерден эмес, адам баласынан өзү тандаган, руханияты күчтүү, Алладан ала турган, пенделерге бере ала тургандарды, бардык айыптардан таза, өзү тарбиялаган периштелерди Алла пайгамбарларды өзү тандап, элчи кылып жиберген. Акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин акыркы күн дегени мындай. Андан кийин күн жок деген сөз. Кыямат күнүнүн бир топ аттары бар. Ошонун бир аты Яумил Ахир, акыркы күн деген сөз. Андан кийин күн жок, бүттү ошо менен. Ал кыямат күн. Жараткан Алла субхана ва таала ар бир жакшы иш кылган иштердин акысын бериш үчүн, жаман ишкенин жазасын бериш үчүн бир күндү дайындап койгон, адилеттүүлүк күнү дайындап койгон кыямат күн. Бардык пайгамбарлар кыямат күнгө чакырган, кыямат күндө айткан, кыямат күнгө даярдап турган бардык пайгамбарлардын акыйдасында кыямат күн. Бардык пайгамбарлар. Андан кийин тагдырга, жакшылык жамандыгына иман келтирүү. Биздин ушу отурганыбызда тагдырдан. 50 миң жыл жер менен асман жаралардан мурда Алла Таала жазып койгон тагдырды. Тагдырга иман келтиребиз. Бул Алланын сыры, Алланын илими. Кийгилишпейбиз, иман келтиребиз, жакшылыгы, жамандыгы Алладан деп. Ушуну айткандан кийин садакта баягы айтты, туура айтасыз деп койду. Андан кийин үчүнчүсү ахбирни анил ихсан. Ихсандан кабар бериңиз dedi. Эки нерсе болду, ислам жана иман. Эми ихсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тара." Алла Таалага ибадат кылууң Алланы көрүп тургандай. Демек, ибадатты Алланы көрүп тургандай кылыш керек экен да. Ошого машык кылыш керек экен. Ибадат, пайгамбарыбыз айтат, ихсан деген ушул Алланы көрүп тургандай ибадат кыл. Алланы көрүп тургандай. Фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Эгерде сен Алланы көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, анда Алла мени көрүп турат деп ибадат кыл. Мени көрүп тургандай эмес, Алла көрүп турат сизди. Бу дүйнөдө адам баласы Алланы көрө албайт. Ахиретте бейишке киргендер гана Алла Тааланы көрөт. Жараткан Алла субхана ва таала өзүнүн дидарын баарыбызга насип кылсын, амин. Алла Тааланы көрүү. Демек тугандар, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылган, ушунун аты ихсан экен. Ихсан деген эмне экен? Алла мени көрүп турат деп ибадат кылган, ушунун аты ихсан. Ихсан да эко. Алла Тааланы көрүп тургандай, бул эң жогорку даража. Болбоду, Алла мени көрүп турат, bundan төмөнкүсү жок. Бул төмөнкү даража. Эң минимум дегенде Алла мени көрүп турат деп ибадат кылыш керек экен. Ошон үчүн Кур'ан окуганда ушундай сезим болсун.
Аллага жакындап атат. Пайгамбар 23 жыл Кур'ан окуду. Адам өлгөндө эле Кур'ан окуган жок. Азыр биз ушинтип адат кылып алдык го. Бирөө өлүп калса, ошол жерде гана Кур'ан окуйбуз да. Пайгамбарыбыз 24 саат, 23 жыл түнү күнү менен бардык учурда Кур'анды окуп түшүндүрүп, Кур'анды окуп айтып, Кур'анга чакырып, Кур'ан менен тазалап, Кур'ан менен тарбиялап, Кур'ан менен Аллаху акбар. Алла субхана ва тааlanın сөздөрү пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Кур'ан ошон үчүн Кур'ан мүнөздүү. Кур'анга мүнөздөлөйлү. Кур'ан менен нурланайлы, сырдашайлы. Кур'ан менен достошойлу. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Кана хулукухал Кур'ан. Бунун мааниси кандай? Кур'анда Алла эмнеден разы болсо, пайгамбарыбыз ошодон разы болот эле. Эмнеден наразы болсо, пайгамбарыбыз ошодон наразы болот. Мына Кур'ан мүнөз. Тирүү Кур'ан, басып жүргөн Кур'ан. Кыямат күнгө чейин келе турган адам баласына пайгамбарыбыз Кур'анды чечмелеп берди. Түшүндүрүп берди. Ачык айкын баяндап берди. Эч нерсесин калтырган жок. Эч нерсесин жашырган жок. Эч бир нерсени кемчилдик кетирген жок. Толугу менен жеткирди. Акысын берип жеткирди. Не деп атат тургандар мына? Экенчиси. Ибадат кылуу Алла Тааланы көрүп тургандай, болбосо Алла мени көрүп турат деп ибадат кылуу. Андан кийин фа ахбирни анис-саа, кыямат боюнча сурады. Себеп деген азыр кыямат бул. Пайгамбарыбыз айтты: "Мал мас'ул анха би алама минас-саил." Суралган бар го кыямат тууралуу. Суроочудан бирүүчүрөөк эмес деп койду. Ушул жерде эмне кепти караңыз. Ал сурап атат. Ал киши пайгамбарыбыз жооп берип атат. Ал сурады. Кыямат качан болот деп сурады. Кыямат Алладан башка эч ким билбейт качан болот. Бул илими Аллада гана. Алла жашырып койгон муну. Эч кимге айткан эмес. Эми адамзаттын мырзасы отурат, жооп берип атат. Не деп атат? Суралган пайгамбарыбыз суралып атат да. А тиги суроочу, тиги киши. Пайгамбарыбыз суралган, суралып жатат. Тиги суроочу. Не деп атат? Мал мас'ул анха би алама минас-саил. Суралып жаткан суроочуга караганда билүүчүрөөк эмес дейт. Ушул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинен байкаса болот, чото бул да жөнөкөй киши эмес. Бул кишинин өңүндө келген Жабраил периште. Периштелердин мырзасы. Пайгамбарыбыз ачык эле айтып койду. Мен сага караганда билбеймин деп койгон жок. Сен мага караганда билүүчүрөксүн деп койгон жок. Мен билбейм, сен дагы билбейсиң деп койгон жок. Биледи, суралган суроочуга караганда билбейт. Экөө тең билбейт деген маанини кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сабак. Ким сурай турган болсо кыямат жөнүндө, ким жооп бере турган болсо экөө тең билбейт деген сөз. Ушундай сөз менен жооп берди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кыямат күнгө чейин инсанбы, көз ачыкпы, жинби, балекети болуп кетпейби? Эч ким билбей деген жооп берип койду. Периште болсун, инсан болсун. Жабраил го, Жабраил алейхиссалам периштелердин мырзасы. Пайгамбарыбыз адамзаттын мырзасы. Экөө тең билбейт деген маани. Анда анан Жабраил периште сурады. Фа ахбирни ан амаратиха. Анын белгилерин айтып бериңиз анда деди. Белгилерин айтса болот. Белгилер. Кыяматтын белгилери. Кал ан талидал амату раббатаха. Биринчиси ушул. Күндөр өздөрүн тарбиялоочусун төрөй баштайт. Бул жерде алымдарыбыздын көптөгөн чечмелүүлөрү бар. Кыскасы айтканда, кыяматка жакын балдар, туугандар, кыздар өзүнүн ата-энелерин башкара баштайт экен да. Ушудан билип коюңуз, ата-эненин сөзү өтпөй эле, бала чаканын сөзү, ата-эне башкарып, ата-эне тарбия кылып, жок, булар тескерисинче боло баштайт. Wa antaral hufat wal urat ala ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Көрөсүңөр, жылаңайлак, кийими жок, төө
Yatatawaluna fil bunyan, biri-birinden şunda biyikte kurup kete berişet. Bular Araplarga tiyişeli aytып atar. Alar but kiyim jok ele, kiyim keçeleri jok ele. Koy aydagan, tö aydagandar ele. Bugün hem karasanız Burcu Halifa kayakta, Sa'a kayakta, başkaları kayakta. Dünyadaki en memmin degen biyik zdaniyalарды biri-birinden jarışıp kurup atkandарын Paygambarımız oşol uçurda aytıp koygan. Ушул бул да кыяматтын жакындап калган белгиси. Summa intalaqa falabistu maliyan ki al çıkıp gitti. Azırkı kişi. Biraz durdum deyip. Summa qala li Peygamber sana bana aytdı. Ya Umar, ey Umar, atadri mani sa'il? Azırkı sorap gelgen kişini tanıysın mı dediler. Kultu Allah ve Resulü alam. Allah'ın elçisi bili çürük. Men kayda bileyim dep cevap verdi bu. Qal Peygamber aytdı. Fa innehu Cibril atakum yuallimukum dinakum ravahu Muslim. Bu Cebrail perişte olçu dedi. Sizlerge geldi, diningerde üretüş için geldi dedi. Perişteler de Allah Teala şunday sıfat bergen. Özünün negizgi şekilinden başka şekilge ötkөнгө. Çünkü bolsa perişteler kanatlı bolot. Perişteler kандай bolot eкен? Kanatlı bolot. Allah aytkan, bular kanatlı dep. Nurdan jaralgan. Bırak adamın kelbetine gelip atpay. Көбүнчө Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'e gelgende Dihya Kalbi radıyallahu anh'ın öňünde gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail perişteni iki jolu özünün şeklinde görgөн. Originalında görgön. İki jolu. Birincisi Peygamberimiz Hira ünküründen düşüp keletsa aga çeyin Peygamberçilik berilgen ele. 3 yıl peygamberçilik Peygamberçilik berilgenden keyin 3 yıl boyu vahiy toktap kalgan. Ayama еңсеп, баягы келген daha bir gelse жакшы болот эле деп келатканда. Үңкүрдөн түшүп келатса, нур тоосунан. Ya Muhammed деген үн чыгат да. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem үн чыкканда оң жакты караса эч ким жок, сол жакты караса эч ким жок. Алдын караса эч ким жок, артын караса эч ким жок. Эч ким жок. Үн чыкты, ya Muhammed деп. Асманды караса Жабраил периште экен. Асманды карасаңыз, Жабраил периште ошо асмандын бардыгын курчап алган экен. Отургучунда отуруп турду. Өткөндө мен аэропортко кетип атам. Пригородыйдан өтүп, аэропортко жатсам, күн аябай сонуп чыккан экен. Аны ойлодум да, күн жерден ошончо чоң болсо, бул асманга канча күн батаар экен депчи. Я. Жебраил периштени элестетип тастарбы? Я. Горизонт деп коебуз го, афак деп коет. Бардыгын тосуп калган да. Пайгамбарыбыз айткан, bir rivayette 100 kanatı var, bir rivayette 600 kanatı var. İki kanatını atsa, çıkış, batış, asman bardın cevap var. İki kanatını atsa. Oşonday, oşol jerde görgөн. İkinci yolu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sidratul Muntaha deyit, 7. asmanın üstünde. Peygamberimiz Miraç'a çıkkan o yerde görgön. Көбүнчө adamdın kelbetinde gelet. Cebrail aleyhisselam. Ramazanda gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Kur'an bir-birini okup berişet. Peygamberimiz akırkı Ramazanında, dünyadan kayta turgan Ramazanında, iki jolu kaytalaşkat. Peygamberimiz okup beretile, Cebrail perişte ugat. Cebrail perişte okup beret, Peygamberimiz ugat. Gayra Peygamberimiz okup beret, Cebrail perişte ugat. Gayra Cebrail perişte ugat, Peygamberimiz ugat. Kur'an ушундай болгон. Allah Teala hazır Racap ayında başındabız tuğanlar. Kuda kalasa bundan keyin de Şaban ayı, Şabandan keyin Ramazan ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Racap ayında dua kılattı. Ya Allah, Racap ayında bizge bereke bere gör. Şaban ayında bereke bere gör. Ramazanга esen aman jetkire gör. Qarаңыз. Peygamber Muhammed aleyhisselam kanday ulu zat, kanday ıyık zat. Çünkü Allah Teala'dan surayt ele. Uşundan ulam inşallah uzun ömür tilegen bolot. İnşallah Allah ya Allah bizge uşunday köp жашоо бер, көпкө чыгайлы, жүзгө чыгайлы. Бирок алжып калбайлы. İmandan ажырап калбайлы, күнөө кылбайлы.
Ошондо я Алла иман менен жеткир депчи. Акылдан тайы турган андай каарлыкты бербей эле кой депчи. Пайгамбарыбыздын дуасы бар да. Арзалил өмүр деп коет мунучу. Ошон үчүн иншалла Алла таала иншалла баарыбызга өмүр берсин, жакшы амалы менен бирге. Жакшы амалы менен бирге берсин. Ошондо биз эң жакшы адам болобуз. Эгерде узун өмүр жаман амал менен болсо, эң жаман адам болобуз да. Ошон үчүн көп жашаганда маани эмес туугандар. Саз, мындайча айтканда жакшы жашаганда. Аллахумма барик лана фи азыркы Ражаб айына кетебиз. Ражаб ва Шаабан ва баллигна Рамазан. Алла таалам баарыбызды эсен аман Рамазан айына жеткире көрсүн. Кимдин тагдырында бул Рамазан айы бар жок, Алла билет. Эч ким билбейт муну. Эч ким билбейт туугандар. Рамазан айга ким жетет, ким жетпейт. Алла таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын. Себеби Рамазан айга бул касиеттүү ай туугандар. Рамазан ай кирер заман Рамазан айдын айы көрүнөт го. Все. Дозоктун эшиги баардыгы жабылат. Бирөө да ачылбайт го. Аягына чейин. Бейиштин эшиктери ачыла турган. Бир ай, ушул ай гана. Башка 12 ай, башка 11 айда мындай болбойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын дуасы бар эле. Эсен аман Рамазан айга жеткире көргөн. Иншалла ошого жакшы бир даярданып, алхамдулилlah, Алла субханаху ва тааладан дайыма тилек кылып турайлы. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك